Мен адегенде жана Садыр Жапаровка болгон кол салуу жөнүндө айтып берейин. Ошо баары түшүнүктүү болсун. Ошол Апшак, положенецтер эмне деди, ворганчынын канчалык тиешеси бар, бүт ошол жөнүндө айтып берейин. Эсиңердеби 2017-жылы март айында ошол кездеги оппозиционер Садыр Жапаров Россияда жүрүп обращение кылат, видео обращение. Урматтуу кыргызстандыктар, мен президенттик шайлоого катышканы баратам, тосолгула дейт. Анан чындап эле тосуп алышат миңдеген кишилер. Казакстан, Кыргызстан границасынан. Ошол кездеги жүрөктөрү түшкөн Атамбаев бийлиги болсо биринчи тосуп барат албетте, ГКМБлары. Тосуп барат да камап отап келип, эл наразы болуп митингге чыгышат, ошол эле жалаган эл митингге келишет. Баарын тапарата сабайт, балдарын жанчат Садыр Жапаровдун. Ал видеолору баары эсинде, элдин эсинде. Анан жакында эле Дөө Чыңгызга кол салып өлтүрүшпөдү түрмөдөнчү, так ошо СИЗО 1ден. Анан ошо СИЗО 1ден көрсө, бул сразу ясно. Көрдүңөр, биринчи ГКМБнын немесине түшөт экен. ГКМБнын немесине, система ошондой да. ГКМБдан ары СИЗО 1ге жиберет. А Садыр Жапаров да ошо жака алып барат дагы. Түн ичинде октоп атканда келип кол салат бирөө. Кол салып туруп, моюнга сайганда баягы Садыр Жапаров жетишип калат, тура калып жетишип, мушташып, ызы болуп келет. Ошо менен анан охрана жетип келет. Жетип келген ызы чуашат ошол жерден. Анан ошол эле күнү, ошол эле түнү эмеге алып барышат. Ол Бишкектин четиндеги 47-зонага. Больничка деп коет, бул ГСНдин больничкасы. Алып баргандан кийин Садыр Жапаровду абдан коркутушат. ГСН да коркутат, ошол кезде службасы, начальствосы, бийлик сөзсүз коркутат, аралашып келип. Мирлан Чороев деген жүрдү жүгүрүп. Да депутат. Анан өзүм кол салдым деп үйрөтүшөт буга Садыр Жапаров. Ушинтип айтасың, айтпачы болсуң тарынба, түрү чыкпайсың бияктан дешип. Даже мына ошондон билгиле, буга ушундай кысым болгон Садыр Жапаровка. Ошол 47-зонанын положенеци, биздин тил менен айтканда губернатору, аны положенецти преступный мирдин королу Камчы Көлбаев дайындайт. Ошол положенеци жумбалдык бала. Атын унутуп атам. Эми иликтей койсо болот, эмне Садыр Жапаров түшкөн кезде иликтей койсо болот да. Ошол даже эме жиберет, прогон жиберет зонага. Садыр Жапаров эмне болуп түшкөнүн, эмне болгонун айтпагыла, сүйлөбөгүлө, оозуңарды баскыла. Болбосо барыңар жазаланасыңар деп коркутат чорнуйларды. Эми башчысы да баягы. Баарын оозу жабылат. Эмне болуп сүрөткө түшүп кетти, эмне болуп сүрөттөр чыгып кетти интернетке, жана канчалаган Садыр Жапаровдун деп аябай катуу болуп калат. Дело в том, что бу жерде мен бир нерсе так айткым келип атат. Садыр Жапаров өзүн өзү кол салган эмес. Ошо Дөө Чыңгыздын сценарий менен кол салып өлтүргөнүн чыккан, өлтүрмөкчү болушкан. Эмне бирөө өсө өлүп калар деп. Беспредел, азыр дүйнө беспределден көрөт байсыңарбы? Анан Садыр Жапаровду ошону коркутуп, ошентип сүйлөйсүң, өзүм кол салдым деп абдан коркутушат. Садыр Жапаров айласы жок, сүйлөйт баягы. Тууган тушкандарын, уул кыздарынын баягы эмесин ойлоп, тагдырын ойлоп кийинки. Анан зонага барат, 11 жылбы, 12 жыл алып Садыр Жапаров. Молдовановкага. Бирок ардактуу тосуп алышат. Анткени могу ошол кездеги оппозиционерлер Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер булар жеди ичти деген эчтекеси жок болчу. Коррупционер деген буларда ярлык жок болчу. Булар ошо кумтөр үчүн, Кыргызстандын байлыгы үчүн күрөшкөн патриот эр азаматтар катары элдин эсинде калган имидждер ошондой болчу. Андыктан буга эчтеке салышпайт, груз эметешпейт мындай. Эмне налог салышпайт Садыр Жапаровгачы. Наоборот, өзүнчө бендешке салып беришет, то есть өзүнчө үй, сүй условиясы менен ГСН охрана койот, болду. Анан ошо саясат менен алек болуп эле, баягы Садыр Жапаров футбол ойноп эле, эл арасында эле достойнуу жүрө берет. Андан берден эми андан бир аз чегинсек, 2012-жылы ошол жана кумтөр чыгып башталганда 2012-жылы митингдер, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев уюштурган митингдер. Аларга мен деле аралашып калдым, билесиңер, видеолорум жүрбөйбү интернетте жайнап. Анан баягы ошондо Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бул биринчи фоткасы. Мен азыр айтып бергеним ал экинчи фоткасын айтып атам жанагы.
Биринчи подкастымда осы ошо 2012 жылы октябрь айында булар түшөт. Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдор. Түшөр замат эле карабайсыңарбы Атамбаевдин арамзалыгын. Камчы Көлбаев менен сүйлөшүп, аны заказ кылат Дубайдан бери. Өзүң келип колго түшүп бер деп кел бияка. Жана азыр бүт болгон эменин баары шакта отурат. Чоң саясатчылар. Бүт сык. Мисалы азыр Түлеев отурат, Нариман Түлеев. Элмирза Сатыбалиев отурат. Садыр Жапаров, Ташиевдер отурат. Деп аны алып келишет, өзү колго түштү болуп. Ал келет, этап болуп. Анан ошол кезде, кстати, как раз менин водителим бар, Нарымбек деген. Мен джипимди айдап жүргөн. 7-8 жыл айдап берди бакыш бала. Азыр каяка экенин билбейм. Кийин дайын чыкпай калды. Мен камалып кеткенден кийин. Ошол Нарымбек деген менин водителим түшүп калат. Мен джипимдин водители. Как раз шулар менен түшөт жанагы. Ал иштен айтып берип атты мага эмне болгонун, то есть иште окуялар эмне болгонун. Кийин уктум. Камчы Көлбаев келип туруп груздетет баарын. Бирок Камчыбек Ташиев деген боевой да, моюн бербей коет. Сенин воруңду, соруңду мен урган да жок, мен төлөбөйм деп коет Камчы Ташиевчи. Садыр Жапаров да примерно ошондой жооп берет. Анан берден ал коркуп төлөгөндөр Элмирза Сатыбалиев болот. Дагы кайсы бир госкомурстун башлап көп эмелер түштү го баягы. Бакийскийдер баарын кармай берген алып барып чыгат. Ошолордун баары төлөйт айтор. Түлеев каким-то образом тосуп берет. Камчыбек Ташиев менен. Ага ошол кийин 47 барганда стадион салып ошондой да, анан мен блатной болуп чыктым деп чыкпады. Нариман Түлеевчи. Ал добровольно төлөдүбү же дос болуп чын жүрөктөн бердиби, бирок аны грузтеп алышкан эмес аны да. Ошондой анан окуңар келсе ошондой. Берден мына көрдүңөрбү? Баса анан тиги эң кызыгы, баарынан кызыгы. Кийин 2020 жылы октябрда, октябрьский событиялардан кийин, революция болгондон кийин, 3-революция болгондон кийин. Садыр Жапаров менен Камчы Ташиев властка келгенден кийин Камчы Көлбаевди камашты, 200 миллион кустуруп алышты андан, токтурушту мамлекетке. Мына көрдүңөрбү? Власть деген ушундай болот. Булар Камчы Көлбаевга төлөбөй эле, булар Камчы Көлбаевди төлөтүштү мамлекетке. 200 миллион сом төлөп чыккан эсиңердеби? Мына жакында болду, 2 жыл мурда болгон окуя. Так что ошондой.